Ош технологиялык университетинде Кыргыз Республикасынын Илим, Жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын сунушуна ылайык студенттер жана жамаат үчүн киберкоопсуздук, интернет алдамчылар, терроризм жана кылмыштуулук менен байланышкан тобокелдиктер тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Иш-чаранын алкагында кибералдамчылык жана банки каражаттары менен байланышкан кылмыштар тууралуу маалымат берилди. Студенттерге интернетти коопсуз колдонуу эрежелери түшүндүрүлдү. Терроризм жана кылмыштуу топтордун интернеттеги аракеттери тууралуу эскертүү берилди. Практикалык мисалдар жана сунуштар аркылуу кырдаалдардан коргонуу жолдору көрсөтүлдү. Финансылык сабаттуулук жана жалпы коопсуздук тууралуу маалымат берилди. Семинар, лекция жана онлайн платформалар аркылуу активдүү иш-чаралар уюштурулду. Жыйынтыгында студенттер жана жамаат интернеттеги жана башка кооптуу кырдаалдарды таанууга, киберкоопсуздук эрежелерин сактоого, терроризм жана кылмыштуулукка каршы коргонуу жолдорун үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк алды. Эскерте кетүүчү учурлар: шектүү шилтемелерге кирбеңиздер, белгисиз булактардан келген билдирүүлөрдү ачпаңыздар, купуя сыр сөздөрүңүздөрдү эч ким менен бөлүшпөңүздөр, социалдык тармактагы жана электрондук каттардагы шектүү файлдарды жүктөбөңүздөр, жеке маалыматтарыңыздарды ишенимдүү сактаңыздар, терроризмге жана кылмыштуу топторго байланышкан чакырыктарга көңүл бурбаңыздар. Киберкоопсуздук эрежелерин дайыма сактаңыздар. Киберкоопсуздук, коопсуздук жана мыйзамдуулук ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Урматтуу жарандар, Ош шаардык ички иштер башкармалыгы эскертет. Азыркы санариптик доордо интернет биздин жашообуздун ажырагыс бөлүгү болуп калды. Бирок киберкылмыштуулук күн сайын өсүп, көптөгөн адамдардын коопсуздугуна коркунуч жаратат. Өзүңүздү жана үй бүлөңүздү коргоо үчүн төмөнкү кеңештерди сактаңыз. Күчтүү жана уникалдуу сыр сөздөрдү тандаңыз. Белгисиз шилтемелерге өтпөңүз. Антивирусуңузду дайыма жаңыртыңыз. Жеке маалыматтарыңызды ачык бөлүшпөңүз. 2 факторлуу аутентификацияны колдонуңуз. Киберкоопсуздук бул жеке адамдардын гана эмес, бүтүн коомдун жана мамлекеттин коопсуздугу. Ар бирибиз өз маалыматтарыбызды, техникаларыбызды жана интернеттеги жүрүн-турумубузду коргоо үчүн жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек. Азыркы учурда киберкылмышкерлер Wildberries жана Озон сыяктуу системалар аркылуу сиздерди алдап, үйдөн отуруп акча табам деп ишендиришүүдө. Мындай аракеттер жалган, алдамчылык болуп эсептелет. Ошондуктан интернет алдамчыларга алданып калбоо үчүн акча каражатыңызды эч качан белгисиз жактарга которбогула. Бул боюнча кошумча маалымат алуу үчүн же күмөндүү учурларды билдирүү үчүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылыңыздар. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы коопсуз интернет үчүн